Аргументтүү каналын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда Аргументтен кушкабар программасы, аны мен Айгерим Кожобекова тааныштырам. Маанилүү жаңылыктар менен кыскача тааныштырабыз. Бакыт Төрөбаев Райым миллиондун акчасына кызыгуудабы. Тазабек Икрамов Кудай буйруп эл шайласа дагы депутат болобуз. Атамбаев Иса Өмүркуловду түрмөдөн куткарган. Каалайбызбы, жокпу, күздө шайлоо болору белгилүү. Ар кандай жолугушуулар, биригүүлөр күтүлүүдө. Кээде таптакыр ойго келбеген биригүүлөр болуп кетиши толук ыктымал. Маселен, келерки шайлоодо Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев Райым миллион менен чогуу шайлоого аттанары тууралуу да маалыматтар чыгып жатат. Калк айтса да калп айтпайт демекчи, ушак сөздүн чындыгы бар чыгар. Буга чейин Биримдик партиянын штабында жүрөт дешкен эле. Көрсө алар Төрөбаевди ар кандай себептен улам четтетип салган экен. Депутаттыкка көнүп калган Бакыт мырза эми Райымдын калың чөнтөгүнө көзү түшө баштадыбы деп билдирет Компромисс KG сайты. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов эл шайласа кайрадан депутаттык кызмат аркылуу ниетин билдирип, кесиптештерин ал сунуштагы мыйзам долбоорун колдоп берүүнү суранды. Бизге чейин канчалаган депутаттар шайланып келген, бизден кийин да депутаттар шайланат. Кудай буйруп эл шайласа дагы депутат болобуз. 6-чакырылыштын депутаттарын коррупцияга катыштыгы барлардын тууган-тушкандарын шайлоого катыштырбоо тууралуу мыйзамды колдоп беришиңиздерди суранат элем, дейт депутат Тазабек Икрамов. Алмаз Атамбаевдин ортончу уулу Сейтек Атамбаев журналист Майраш Балзакуновага интервью берип жатып, атамдын эң жакын досу, эң таасирдүү досу азыркы СДПК фракциясынын лидери Иса Өмүркулов болчу. Ошол кишиге канча жардам берип, түрмөдөн куткарып калды. Азыр бир жерден окудум, сүйлөп жатыптыр. Мен Атамбаевдин убагында куугунтук жедим деп. Анан ойлондум, сен кантип куугунтук жедиң? Мэрияда иштеп жүргөнүңдө бир былыктарың чыгып. Ал кезде 2013-жылы прокурор Аида Салянова болчу. Тескерисинче сени атам түрмөдөн алып чыкса, деди Сейтек Атамбаев. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.